Чынында оор көйгөй болуп атат. Бул маселе 5-6 жылдан бери көтөрүлүп келип атат. 2019 жылы агрардык комитет чечим чыгарган 19 пункттан турган. 21-де чыгарылды, 22-де чыгарылды. Бир жакшы координация болбогондуктан ушул күнгө жетип отурабыз да. Мына азыр эле бир мисал айтып берейин. Мына Динара Асиевна айтып атат, көмүрдү обогащать этип, брикетирование кылып туруп, анан ошого өтсөк деп атат. Бул экология министринин сөзү. Сиз мэр Эмилбек Мырзакулович, сиз айтып атасыз, баягы Газпром менен сүйлөштүм деп атасыз. Кайсынысын бирөөсүн тандашыбыз керекпи, же экөөңөр эки жакка тарта бересиңерби? Мына координациянын жоктугу. Кайсы вице-премьер колго алат муну? Азыр ар кимиңиздер өз-өзүңүздөрдү бизде айтып кечке жооп берип коюп кетип каласыңар. Кайсы жол менен барабыз? Айтыңарчы экөөңүздөрдөн. Көмүр менен кылабызбы же Газпром менен сүйлөшөбүзбү? Мен оюмча, бул экология смог маселесин чечүү үчүн бардык аракеттерди жасаш керек. Жалаң эле газды карап отурбашыбыз керек. Тепловой насосторду да жасаш керек. Газга да өткөрүш керек, гранулированияга да өтүш керек. Бардык жагын жасаса болот. Кайсы жерде кайсынысы муну күтүп отурбашыбыз керек. Биз көмүр менен бүтүрөбүз же газ менен бүтүрөбүз. Почему, если арзан болсо, бизге выгодный болсо, бул маселе тепловой насостор менен чечилип атса, биз күтүп отурушубуз керек. Андай позиция болбош керек. Кайсы эффективный болсо, ошол жагы менен кете бериш керек, чече бериш керек чекесинен. Сиз жооп берсеңиз, Динара. Бул жерде газга альтернатива сөзсүз түрдө болуш керек. Биринчиден, экинчиден кара кеченин көмүрү обогащение болгондо, ал не только Бишкекке, ал бүт жалпы калкка кетет да. А жерде Нарынга да кетип атат, Көлгө да кетип атат. Негизи кайсы көмүр болбосо да, анын баары независимо смог барбы жокпу Кыргызстан үчүн ошо Буруу көлдү негизи ошо кандайча айтканда тазалаш керек да. Рахмат, түшүндүм. Урматтуу депутаттар, биз поэтапно буларга неме кылып беришибиз керек. Координация кылган Бакыт Төрөбаевдин дагы жазып, ким кийин жоопкерчиликти алат. Ошонусун да белгилеп кетпесек, азыркындай ар ким өзүнүн оюна келгенди кыла берет да. Экинчи суроом, катализаторлор боюнча былтыр бир чоң фура кармалган, катализаторлорду Кыргызстандан ташып кетип атат. Ошонун тагдыры эмне болду? Акчасын алып кое бердиңерби же кайра машиналарга варит этип бердиңерби? Ким жооп берет? Урматтуу чакырылгандар, ким жооп берет? Ички иштер министрлиги болот эми? Кармалган бир фура Кыргызстандан чыгып кетип атканда кармалып чоң резонанс болгон. Ошол эмне болду? Кайра кайтарып бердиңерби? Варит этип бердиңерби машиналарга же акчасын алып кое бердиңерби? Европага бара бер деп. Барбы жок? Жооп жок. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул мамиле. Мага ушул боюнча кат жүзүндө берип коюңуздар, эмне болгон тагдыры. Мына ушудан эле билсек болот, экология эч ким күйбөгөндүгү. Мына азыр дагы автотранспорт негизги себеп болуп атат. Себептердин бири пробкаларды азайтышыбыз керек. Мына жол кайгыл кызматы, сиздер дагы кечке маал карасаңар, смог эң көбөйгөн убак ушу саат 5-6-дан башталат. Ошолорду светофорлордун убакыттарын регулировка кылып турушуңар керек да. Биз бияктан жогору чыккы чейин 1 саат, жарым саат өтүп кетет. Ош шаарындагы ушул пробкалар башталды. Ош шаарына кире бериш Т деген кесилиш бар. Муну дагы ачпай атасыңар. Ошо курирующий вице-премьер келгенде айтмакмын. Азыр мына токтомго Ош шаарында кошуп жазайлы. Баары эле Бишкек шаары болуп калыптыр да. Анан Динара Асиевна, кийинки суроом, эко-пост ачабыз дедиңиз. Качан ачасыз ошону? Шаарга кире бериш жерлерден. Бүткүл эле Кыргызстанда. Азыр Минфин менен иштеп атабыз. Буюрса ушу негизи бизге тапшырма берилген, ушу жылдын этегине чейин ушул фондду ачып туруп, анан жанагы эко-постторду ачыш керек да. Ошону колго алыңыздар. Ар ким өз ишин жакшы кылса, мындай акыбалга жетмек эмеспиз. Динара Асиевна, бул жерде сиздин көп мындай мүчүлүштүктөрүңүз кетип атат. Колго алыңыз дагы, кийинки жылга чейин биз 6 ай сайын карап турбасак болбойт бул маселени, урматтуу депутаттар. Контроль иретин.